Мен эки нерсени дайым айтам да. Бөтөнчө жаштарга мисалга айтып турган нерсем ушул жердегилерге. Биринчиси, субханалла, чечкиндүүлүк. Решительный болууга аракет кылыш керек. Жашоодо тайсалдасаң, бул 5 нерсени эч качан кадырлай албайсың. Чечкиндүү гана адамдар бул дүйнөгө ийгиликке жетип келген. Айтайын десем, кыргызда болсо, тобокелчи кырашат деген. Туурабы? Тобокелчи кырашат. Ошонун себеби эмне экен? Ар бир иште, кайсыл иште болду, эмнени ойлоп аткан болсоңчу, сен коркпой, үркпөй, ошо чечкиндүүлүк менен баштаган да. Мисалы мен келатканда бул жерден жүрү намазга деп келаттым да, көбүнчөсү мага азыр деген сөздү айтты да. Азыр деген сөз, мына азыр деп мына азыр барам деди да. Бирок жүрөгүндө чечкиндүүлүк жок экенин көрдү. Макул деп басыш керек да. Жашоо